Салам группа, азыр мен сиздерге кантип аркаңызда канча адам бар экенин ошону полностью көрсөтөм. Мынакей мына жерде муну басабыз. Мына адамды бастык. Мына моя структураны басабыз. Бул жерде кичине сүрүп, муну детальный обзор по всем консультантам. Ушуну басабыз. Бул жерде мына первая линия деп турат, ушул жерди басып, вся структура. Жок, вся структура эмес, первая линия болуп кала берет экен. Мынакей менин первая линиямда ушунча адамдар бар экен. Мисалы үчүн мен муну Абдыкадырова Динаранын аркасында канча адам бар ошону көрөм. Абдыкадырованын первая линиясында мына 2 киши эле бар экен. Прям тетрадьты алып туруп, муну моя первая линия деп Абдыкадырова Майрам, Жакыпова Гүлнура деп, например, жазасыңар. Анан муну Абдыкадырова Майрамдын аркасында канча киши бар деп муну басып көрсөңөр болот. Майрамды бастык, ылдый турсак мунун аркасында эч ким жок экен. Назад. Жакыпова Гүлнура, буну бастык, мобун аркасында 4 киши бар экен. Адам иштеген адам ушинтип өзүнө 4 линияны түзүп кете берет да. А сиздер ал адамга бир веткасын өстүрүп берем десеңер, мисалы үчүн муну Жакыпова Надира дегенди тандап, ошону басып, мунун аркасында ушунча киши бар экен. В общем, ушинтип кете бересиңер да көрөсүңөр кайсыл жака адам катташ керек экен. Бир адамдын бир веткасын тандайсыңар да, ошонун аркасына эле каттап кете бересиңер. Мисалы үчүн муну копировать этсеңер, ушул регистрационный номерди. Муну Калыбаева Оксанага бир адамды каттап бересиңер да, муну эгер ошол веткадагы адамга каттап берем десеңер, биринин аркасынан бирин кете бересиңер да. Ладно, азыр Калыбаева Оксана эмес, бул ветка жакшы иштеп атыптыр. Мына Майрамдын, мисалы үчүн да, өзүңөр азыр Динара болсо мына Майрамдын веткасын өстүрүш керек. Майрамдын аркасында эч ким жок экен, ошо бир адамды таптыңар, муну копировать этип, муну регистрацияны басабыз, муну. Анан мына жерден өзүңөрдүн эмеңерди өчүрүп, муну каттап бере турган адамдыкын жазсаңар, муну Абдыкадырова Майрам деп чыгып калат. Именно ошо Майрамдын аркасыга бир адамды каттап бере турган болосуңар. Азыр мен бул жерде өзүмдүкүн жазсам, кайра эле өзүмдүн аты, фамилиям чыгат. Менин өзүмдүн биринчи линияма жазылып калат. Вот көрдүңөрбү? Ушинтип силер каалаган адам аркасына ушинтип адам каттап берсеңер болот. Бул сосиска методу. Мен ушинтип эле адам каттайм. Канча веткам болсо ошонун глубинасына биринин аркасынан бирин адам каттап кете берем. Баарыңарга рахмат. Ушул нерсени көрүп маани берип карагыла. Кайсыл жагыңар өсүп атат, кайсыл жагыңар өспөй атат. Өспөй жаткан жагыңарга адам каттап веткаңарды бирдей алып кеткен аракет кылыңыздар. Каналга подписка болуп, лайк басышты унутпаңыздар. Пока-пока.